Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Orozonun ökümdörü. Orozonun kazalарын кайтарып берүү өкүмдөрү. Орозонун карыздарын кантип кутулуп берет, кантип кимде каза болуп калса, өткөрүп жиберген болсо, орозонун убагында тута албаган болсо, кантип кайтарып берет. Автор айтат, кимде ким орозо айында оозун ачып алган болсо, же болбосо бир үзүрлөр аркылуу, шарият көргөзүп берген себептер аркылуу, үзүр аркылуу оозун ачып алды. Жогоруда айткандай, кимдин этеккири келип калды, аялдар, же болбосо төрөттөн кийин, же болбосо сапарда болуп калды, же болбосо ооруп калды. Мына ошондой себептер менен кээде же аялына жакындык кылып алды. Ошондой болуп калса, баардык ушулардын баары эмне болот экен? Аллах таалам аларды милдет кылган. Парс деди. Эмне деди? Орозоң өтүп кетти, болду, калган күндөрүн тута бер деген эмес. Фаиддатун мин айямин ухар. Бакара сүрөсү 184-аят. Башка күндөрдө ошол күндөрдү толуктап берет деген. Ошол адам ар ким өзүнө блокнот алып жазып коюш керек. Кээ бир адамдар 25 эле күн орозо тутуп калат. Ошо себептер менен эле 20 күн тутат. Бирөөнүкү 10 күн, бирөөнүкү 5 күн карыз. Но ошону карызын кутулуп берейин деп, орозо бүткөндөн кийин ниет кылып, белин бекем байлап, ошо карызды кутулууга кам көрөт. Жакшы көрүлгөн амал болуп саналат. Ушуну тез эле кутулуп коюунун камын көрүү. Да унутуп жүрө бербей да. Ушуну мен орозо бүткөндөн кийин кутулайын, тутуп берейин, ордун толуктайын деген шашылуу бул жакшы көрүлгөн мустахаб амал болуп саналат. Колдон келсе, мүмкүн болсо, уда тутуп берсе андан да жакшы. Бул парс милдет эмес, уда тутуу, бирок жакшы. Кимдики 5 күн болсо, 5 күн уда тутуп коюу. Эгер ошентип уда тутууга мүмкүнчүлүк болбосо, эң жогору дегенде, жок дегенде ниет кылат бекем. Ушуну мен кутулам, орозону тутам, кайтарып берем деген. Бирок кечиктирип берсе болот. Орозонун тутуп берүү, кутулуп берүү убакыты кенен. Кайсы шариатта ушундай кылган, кайсы нерсенин убакытын кенен берген болсо, ошону кечиктирсе болот. Бирок кутулуп берем деген адамдын жүрөгүндө чечими болуш керек. Бекем ниет болуш керек. Бөлүп деле кутулса болот. Бөлүп деген, мисалы бир адамдын 10 күндүк орозо карзы бар болсо, мисалы ар жумада 1 күндөн тутам дейт да. Жазып ошону өзү эстеп кутулуп берет. Ошондо 10 жумада 1 күндөн тутса, 10 жума дегенде кутулуп берет да. 1 жумада 1 жолу тутуп болсо, ошону тафрика деп коет. Бөлүп тутса болот. Эгер ушинтип бир айда 1 жолу 1 күн тутуп, анан 1 жумада 1 айда 2 жолу тутуп берсе, 15 күндүк карзы болуп калышы мүмкүн. Караса орозого жакындап калган. Ошентип нар жакта 11 ай бар да, 11 айында ана тутам деп жүрөрдү, созуп жүрөрдү, же азастан тутуп коюп жүрөрдү. Ушинтип караса эле Шабанга кирип калды. 15-20 күндөн орозо деп. Ал учурда эмне кылат? Карыз болсо, 5 күндүк, 10 күндүк болсо, колдон келишинче удаа тутканга аракет кылат. Неге? Жаңы орозого карсыз кирүүгө. Мункудан карыз калып калбаш үчүн ошону удаа 10 күн орозонун калышына 10 күн калса, 10 күн удаа тутат. Убакыттын тар болгондугуна байланыштуу. Эч жөн эле себеби жок эле. Же оорулуу болбосо, же сапарда болбосо, же бул жанатип этек кири келбес, же нифаста болбосо, себеби жок эле созуп жүрө берген, кечиктире берген болбойт. Ошентип орозого кирип кетсе, бул жакта мурунку карыздары да калып калган болот. Айша энебизден келет хадисте. Бул Бухариде келген хадисте. Кана якуну алейя сауму мин Рамадан. Айша энебиз айтып атат, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын аялы. Менде орозодон калып калган карыздар болот эле дейт. Фама астатиу ан aqdiyahu illa fi Шабан. Ошону мен созуп, кечиктирип калып, ошо Шабанга келип калчым дейт. Анан Шабан айында кутулуп салчым дейт да. Эмнеге ага чейин созулуп калчу эле десе, лимакани Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламга болгон кызматында, ошонун камында болуп, аялдар дайым ушундай болуп калат да көп. Ошентип ошонуп Шабанга келип калчым эле дейт. Шабан деген орозонун алдындагы алдыңкы ай. Азыр мисалы биз Шабан айдабыз. Аны ошол Шабан айында карыздарым толук кутулуп койчум эле дейт. Бул Бухариде, Муслимде келген хадис. Ушул хадистен дагы далил катары белгилүү болот, орозонун карызын кутулуп берүүнүн убакыты кенен дегенди билдирет. Мында керек болсо ушундай, орозодон кийин Шаввал, андан ары 11 ай, орозого чейин 11 ай бар. Ошол аракта Шабанга чейин келип калганга чейин кай бүт ушул кенендик дейт. Кыскасы, жаңы орозо кирип келгенче кутулуп коюш керек. Түшүндүк бу, жаңы. Ана мисал жанандай кылып деле тутуп берсе болот. Келе 1-күнү, 4-күнү адат кылып тутуп, ошону парс намазга, парстын казасын кутулам деп кечинде эле ниет кылып кутулуп берсе болот. Бөлүп өз жазып эсинде кылып. Каласа жанатип удаа кылып тутса да болот. Айтор кийинки орозого карыз менен кирип калбаш керек. Эгер ушинтип кечиктирип, кийинки жаңы орозого кирип калса эмне болот? Менде азыр карызым бар 20 күндүк, же 30 күндүк.
азыр тутам десем деле жетишпейт. Баары бир карызы менен орозого кирип калат. Мындайча айтканда мен азыр бул орозого кирип келсем, мурунку карыз орозомду ниет кылам дейби? Жок, жаңы орозону эле кармап тута берет. Анан орозо бүткөндөн кийин кайра жанагы санаган канча карыз орозосу бар, кайра ошону тутуп баштайт. Эми тутканда ошол жерде маселе. Эгер мурунку кечигип калган орозолору бир шарият көргөзгөн себеп аркылуу кечиккен болсо, мындай айтканда үзүрү бар. Бир оору менен алек болуп калды, сапарда жүрүп калды. Ушундай бир жүйөлүү себептердин айынан кечигип жаңы орозого кирип кетти деген абал болсо, ал тек гана орозону эле карызын кутулуп берет болду. Айырмалайлы. Жүйөлүү себеп болгон, жүйөлүү себеп деген сапарда болгон же оорулуу болгон, ошондой жүйөлүү себептер бар. Шарият көргөзүп берген үзүрлөр. Эгер жөн эле шалакылык, боштук жүрө берген да, тутпай эле ана мына деп коюп. Мындай адамдардын абалы кандай десе, ваджаба алейхи мал када, орозонун карызын кутулат жана бир күндө бир мискинди тойдура турган тамак берет. Мисалы канча күн карыз бар, 10 күндүк карыз бар болсо, 10 күндүк карызын да тутат. Анан адам бир той жей турган мискиндин тамагын берет да. Каласан акчалай бирөөгө даярдап өкүл кылып тамак берип койсо десе болот, же продукт алып берсе болот. Бир адам тое турган. Ошентип айырмасы ушул. Эгер үзүр менен болсо, себеп болсо, анда карызын кутулуп берет. Эгер боштук болуп жөн эле эч үзүр жок эле карыз менен орозо, жаңы орозо кирип кетсе, орозосун да тутуп берет. Анан штрафын төлөйт. Штрафы бир мискин кедей адамды курсагын тойгузуу деген. Айырмаладык, Кээ бир учурда кээ адамдар өлүп калат, карызы болуп. Ал кандай болот? Эгер кимдин орозого чейин, жаңы орозого киргенине чейин өлүп кала турган болсо, карыз болуп саналбайт. Моюнда. Неге десе, себеби ал жанагы орозодон кийинки орозого чейин аралы канча ай бар? 11 ай бар. 11 айда Алла Таалам ушул уруксат берген да. Кенен убакыт. Ошо кенен убакыттын ичинде өлүп калды да ал адам. Ошон үчүн ал адам моюнда жок. Неге жок? Себеби ал ошол кенен убакыттын ичинде кутулуп берүүгө мүмкүнчүлүк абалда өлүп калгандыгы үчүн ага моюнунда жүктөлбөйт орозо. Себеби ошонун кечиккени бир үзүрү эле болсо, кутулуп берүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Үзүрү болду. Жана жогоруда айткан сапарда же оорулуу дагы бир шарият көргөзгөн себептер аркылуу үзүрлөрү болгон болсо. Кыскасы бул өлүп калган адам жаңы орозого жетпей эле өлүп калса, мурунку карыз орозосун не кылат? Кутулуп бербейт. Ошентип оорулуу аркылуу же сапарда болуп орозого кирип калган болсо. Эгерде үзүрү менен боло турган болсо, үзүрү жок болсо, эч кандай ооруган да жок, эмеси да жок болуп жаңы орозого кирип кете турган болсо, анда не кылат экен? Кирип кетип анан өлгөн болсо, анда жанагы карызын мураскерлери кутулуп берет. Бир мискинди тойдуруп. Кедей кембагалды курсагын тойгуза тургандай кылып, баласына айтып кетет, же аялына. Ошон үчүн адам жана завещание жазып койгула деген ушул кимге карызсың? Надыр деп коет. Алла Тааламга бир убада берип, мен мону тутуп берем, же мындай кылам деген завещанияларың болот, осуяттарың болот, же карыздарың болот. Ушундай бир блокнотто болуш керек да. Эгер ажал жетип күн бүтүп билип калсак канча деген артынан маселе калып калат. Андай учурлар көп болгон. Адам өлүп кетет, артынан тактайын десе кимге карыз аласа бересе баары белгисиз болуп калган. Билген жакыны билип калды, айтылбаганы унутулуп калып калат да. Жанагы кээ бирлерде аялым мен апамдай же бул мындай деген сөздөрдүн аркылуу кафарага түшүп калат да. 3 күндүк орозого же касамдын артынан. Ошондойлордо өлүп калса, кафарасын не кылат? Орозо тутуп бербейт. Ага дагы мураскерлери ар бир күнүнө бир мискинди тойгуза тургандай тамакты бердирип коет. Орозо тутуп бериш, анын артынан карызды кутулуп бериш милдет эмес. Аялына да, баласына да, мураскерине дагы. Өлүп калса дагы. Муну көпчүлүк алымдар айтып келген да. Бир эле жолдо ошону мураскер тутуп бере турган учуру бар. Бул учурда кайсы? Кимдин назыр орозосу бар болгон болсо. Назыр деген бул жанагыда Аллах Тааламга убада берет. Аллахыма ушундай болсо, мен ушуну тутуп берейм 3 күндүк орозо деп Аллах Тааламга өзү карыз болуп калат да. Ошону адам өлүп кала турган болсо, ошону кимдер тутуп бериш керек? Мураскерлер тутуп берет, аялы же баласы. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламга ушул хадистен алган бир аял келип сураганда, Аллахтын элчиси, менин апам өтүп калды, өлүп калды, бирок анын назыр орозосу бар эле, ошонун ордуна тутамбы дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам ооба деген. Анан алымдар айткан, неге десе, бул назыр деген жана карыздай эле. Ибн Кайымда рахмахулло сөзүндө айтат, назыр кылган орозого тутуп берет дейт. Бул жанагы берки орозодон айырмасы бар деген да, асыл орозо. Алла Таала максындагы орозодон. Назыр деген муну шарият өзү милдет кылган эмес. Адам өзүн өзү милдет кылды да.
карыз болуп. Мунун абалы кайдымкидей жана моюнунда карызы бар адамдай эле болуп калды дейт. Мына ушу пайгамбар алейхиссалату вассалам муну карыздай кылып мисалдады. Ал эми Алла Таала парз кылган орозо, намаз, адам өлүп калганда эмне болот? Намаздын артынан окуп бербегенде эле, орозосун тутуп бербегенде ал Аллах Тааламга тиешелүү бир ибадат нерсе. Моюнуна жүктөлгөн Алла Таала аны өзүнө алган. Ал эми бул назыр деген бул карыз адам моюнда. Мына ушинтип алымдар сүрөттөп, кыястап, мисалдап айтышкан да. Ибн Таймия рахимахуллахнын сөзү. Же болбосо ар бир күнү эмне кылат? Мискинди тойгузат деген. Себеби мунун абалы анын акысында кетпейт. Өлүп калгандан анын мураскерлери кутулуп бериш керек. Себеби анын моюнунда бул парыз нерсе. Мындайча айтканда карыз нерсе дейт. Назыр деген ушу орозого карыз болуп калгандан кийин адам жазып кетет. Анын мураскерлери, аялы же баласы, жакыны кутулуп бериш керек орозосун. Ал эми орозонун кайтарып берүүсү, казасын аткарып берүү. Кимдин мүмкүнчүлүгү жетсе аткарат да. Мүмкүнчүлүгү жетсе. Анан жана ажис деген болот, күч жетпесе, аны аткара албайт. Жана оору себептен же сапар себептен же болбосо айыкпас оорунун артынан. Андан кийин Аллах Таалам орозону жалпы мусулмандарга парз кылды, белгилүү. Жанагы үзүрү бар адамдар болот, эми ушуну жакшылап айырмалап алайлы. Анан үзүрү жок адамдар болот. Мисал, кээ бирлер бар, орозо бүткөндөн кийин да карызын кутулуп берүүгө мүмкүнчүлүгү болот башка күндөр. Кээ бирлер бар, орозо бүтсө деле ал кутулуп бере албай турган адамдар бар. Алар кимдер? Жана картайып калган, улгайган адамдар. Же ооруп калган, айыкпас дарттар бар. Ал адам оорушундай уланып кете берет. Орозонун карызын кутулуп берүү мүмкүнчүлүгү жок. Ушундай эки категорияда адамга Алла Таалам жеңилдикти берген. Буларга орозо тутуп берүү не болот? Милдет эмес. Алар эгер ушул айыкпас оорусу болсо, ушундай картаң улгайгандыктан орозо кармоого кыйын, ал ар бир күнүнө бир мискинди тойгузат болду. Жеринде бир адам тоюп жей турган тамак менен берилсе болду, кутулат ушул күндө. Абетинде ужунду алып бериш шарт эмес да, жыйнап кетет. Бир отуруп жегенде тоюп жей турган тамак болсо, ошо менен 30 күн болсо 30 күндүгүн тойгузуп болот. Ага өкүл жалдаса болот, же бир ишеничтүү жерге акчасын берип даярдап койсо болот. Каласа бир эле 30 күндүкүн берип коет, ушундай кылып. Мына ушул айык дартка чалдыккандарга жана улгайып картайып калгандарга. Муну Бакара сүрөсүндөгү 286-аятта ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Аллах Таалам эч бир нерсеге күчү жетпеген нерсеге буйрубайт, жүктөбөйт деген нерседен алышкан алымдар. Дагы бир аятта Бакара сүрөсү 184-аят ва алалладина ютиқунаху фидия тааму мискин. Ушуларга мискиндин тамагын алып берет, фидия деп коет ушуну. Ибн Аббас ушул тафсиринде мындай деп айткан. Бул жана улгайган, карлыкка жетип калган адамдар, орозо кармай албаган адамдарга деген. Бир жардыны же бир мискинди, кедей адамды тойгузуп койсо, мына ошо менен орозосу жабылып кете берет. Ал эми ооруган адам, жаш болуп деле адам ооруга чалдыгып калса, врачтар айтып калат, бул адам тамаксыз болбойт, анан оорусу жылдап уланган оорулар болот. Ар кандай оорунун түрлөрү көп да. Бул дагы жанагы картаң адамдын өкүмү эле ала берет. Ал дагы бир адамдын курсагын тойгуза турган, мискин адамдын курсагын тойгуза турган тамак менен кутулат. Ал эми жанагы ким оозун ачкан болсо, үзүр менен, жана сапарда ооруп калган, мындайча айтканда оорусу кайра айыга турган эле оору менен, же болбосо боюнда бар, же эмгискен, жанагы эмгизип өзүнүн баласына корккондор да бар, балама сүт жакшы жетпей калат дегендер, же боюнда барлар, же орозодо себеп жанагы хайс менен, же нифас менен, ушулардын бардыгы моюнунда эмне? Карыз кала берет. Карыз калат, кутулуп бериш керек болот да. Башка күндөрдө тутуп бериш керек. Бакара сүрөсү 185-аятта "Оман кана маридан ау аля сафар фа иддату мин айямин ухар" деп. Ким ооруп калган болсо, же сапарда болуп калган болсо, башка күндөрдө тутуп берет деген. Кайсы бир адам мисалы сапарда болуп калса, сапарда орозо тутам десе, өз эрки тутуп берет. Эгер сапарда оорчулук болуп аткан болсо, оозун ачып берет. Ошондой эле ооруп аткан адам дагы оозун ачса, урсат ага. Айрыкча эгерде оозун ачпаса, оорусу күчөй турган болсо, ал болбойт да, наоборот, оозун ачкан мустахап болот. Кыйналып атса дагы орозосун, Аллах Таалам берген урсатты колдонот. Аятта келгенде анын акысына фа иддату мин айямин ухар, башка күндөрдө тутуп берет деди. Оозун ачыш керек, анан канча күн оозун ачык жүргөн болсо, орозо бүткөндөн кийин ошолорду кутулуп берет. Аллах Таалам Куранда айткандай, юридуллаху бикумул юср ва ла юриду бикумул уср. Аллах Таалам силерге жеңилдикти каалайт, силерге оорчулукту каалабайт дейин. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма эки абалда турган болсо, дайыма жеңилин тандаган да. Сапарда оорчулук болуп атса деле орозону кармай берүү бул жакшы эмес да. Кээ адамдар бар сапарда орозосуна кыйналбайт, ал тутуп берсе болот. Кээ адамдар
сапарда кыйналып, ошонун артынан Куран окубай, зикир кылбай, шалдырап, ныксырап бир жерде жата берип, же өзүнүн кылып аткан иштерине залакасы тиет. Ал кечирде эмне кылат? Анын акысында орозон ачканы жакшы. Таасир албаса туту берет. Оору деле ошондой. Оору жеңил болсо туту берсин. Эгер оор боло турган болсо, оорлото турган болсо, анда Алла Таалам берген уруксатты алып колдоно берет. Болбой эле көгөрүп, жок мен орозомун сапарда болсо да тутам, оору болсом да тутам деп тута берсе, орозосу туура болуп санала берет. Оор болсо дагы. Бирок эмне болот? Макрух болот деген да. Макрух деген бул амалы жакшы көрүнгөн амал эмес. Себеби бул сөзсүз терс таасирин берет орозосуна. Ал эми нифаста жүргөн, этек киринде жүргөн алдагы тута берем десе болобу? Жок, болбойт. Бул арам болот. Орозосу туура болуп саналбайт. Энчек эмизген аял, боюнда бар аял канча карыскан болгон болсо, орозодон кийин өзүнүн абалына келгенден кутулуп бериши керек. Эгерде жанантип өзүнүн баласына корк жөн эле ушул азыгым жакшы жетпей калбат, мындай болот, алсырап калат деген нерсе менен оозун ачкан болсо, эмне кылат? Кийин орозосун да тутуп берет, жана эмне кылат? Ар бир мискинди тойгузат. Ибн Кайым рахмалла айтат, Ибн Аббастан жана бир нече сахабалардан келген боюнда бар жана эмгизген аял балдарына корккон болсо, ооздорун ачат. Анан орозо бүткөндөн кийин орозосун тутуп кутулуп берет, жана ар бир мискинге эмне кылат? Канча күн тутпаган болсо орозон, ошончо мискинге жардыга тамагын берет деген. Орозону да тутуп берет, анан күйөөсү болсо мискиндерди азык тамактандырат. Ошондой эле кээ бир адамдар болот, дагы бир оозун ача турган. Оозун ачканга уруксат берилген да. Бул дагы жана чөгүп аткан адам сууга, же бул бир адамды өлүмдөн куткара турган абал. Но ушул абалда дагы оозду ачса болот. Же ошонун артынан бир өлүм келе турган. Кайдинки бул дагы жана сапардагы, оорудагы, этек кириндеги адамдардын абалында эле дейт. Боюнда бар, эмгизген, чөгүп аткан адам ушулардын өкүмүнө кирет деген. Анан ушул орозолордун карызын кутуларда айтып кетүүчү нерсе. Бул нафил орозодон айырмасы бар. Кечинде ниет кылыш керек да. Мындай болбойт да. Азыр бүгүн кечинде ниет кылбай эле, анан эртең менен турсаң эле багамдат болуп калды. Мен бүгүн болсо тик орозонун карызын кутулуп коеюнчу дегенге жарайбы? Жарабайт. Себеби ниет жок. Нафилдерге жарай берет. Саат 10-до 11ге чейин эч нерсе жебеген болсоң, бүгүн тамак деле эч нерсе ичпептин, жөн эле нафил орозо кармай берейинчи десең боло берет. Анан 11ге чейин эч нерсе жебей эле келип, мону тиги карыз орозого жаткыздым десең болбойт да. Ага кечинде ниет кылыш керек. Эртең мен ушул орозонун карызын кутулайын, баштайын деп. Саарлыкка турбай калсаң деле орозоңду тута берсең болот. Себеби сенде ниетиң бар. Нафилде башка да. Нафилде пайгамбар алейхиссалату вассалам келет, кээде түшкө жакын эч нерсе жебей, Айша энебизден үйдө тамак барбыз, эч нерсе жок десе, анда мен орозомун деп нафил орозо тутуп берген да. Ал эми карыз орозолорго, кафараларга, надыр орозолорго, орозонун казаларына бардыгына кечинде ниет кылыш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисин негизинде амалдар ниеттерге жараша болот. Ар бир адамдын кандай ниет кылган болсо ошол деп. Бул Абу Дауд, Ахмадда, Насаида, Дарукутниде келген хадисте кимде ким таң атканга чейин орозого ниет кылбаган болсо, анын орозосу орозо эмес деген. Бул кайсы орозолорго айткан деп алымдар айтат, бул парс орозолорго. Же болбосо карыз орозолорго айтат. Ошол парстагы карыз орозого. Кимде ким кечинде эч ниет кылбай эле жатып ал эртең менен турганда мен бүгүн орозону кармайын, эч нерсе жей элекмин десе, ал онун орозосу туура болуп саналбайт. Мейли ал парз орозо болсун, же болбосо ошол орозонун карызын кутулуу болсун. Бул тек гана нафил орозолорго гана жарайт. Автоматтык түрдө ниет кыла салуу. Эч нерсе жеген жок, бүгүн орозо тутам деген. Парзга, карызга, орозолорго болбойт. Айырмаладыкпы экөөнүн? Айша энебизден ушинтип сураганда, мага кирип келип дейт, терде бир нерсе барбы жееңе дейт. Жок дейт. Анда бүгүн мен орозо тутам деп айтты дейт. Бул кайсы орозого? Нафил орозого. Ниетти кечиктирсе боло берет. Эгерде нафил орозо болгон болсо, кечиктирип саат 10-до 11-де шарты бир кошого чейин эмне кылган болуш керек? Суу ичпеген, тамак жебеген абалда болуш керек. Орозосун бузбай турган. Ошодон 5 мүнөт убакыты болсо деле улантып кетери болот нафилде. Айырмасы ушул. Ага чейин бир нерсе жеп ичип алган болсо, анан мен орозо тута берейинчи деген ал жарабайт. Бул шарты жана эч ким ичпей, жебей саат 11ге чейин келген адамдын абалы. Аллах таалам барыбызга тавфик, ийгилик берсин. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.